Саламатсыздарбы достор, мен Каркырадамын. Азыр Каркыра жайлоосундамын. Тоого буйрса кетем деп баратам. Ошол жерде ушу ойлонуп атып, жанагы азыр көлдүн тегерегинде болуп аткан ызычуулар боюнча оюмду бөлүшүп кетейин деп чечтим. Мен албетте катталуучуларыма. Көбүңүздөр сенден ким сурап атат дейсиңер? Ошол сенин оюңду ким сурап атат дегендер мен көрбөй эле болочу, сурамчы. Башка ошол эки мен оюм кызык болгондорго мен кайрылып кетем да. Карапайым элге кайрылып кетем. Азыр мындай болуп атпайбы, жана көлдөгү биз жана зонтиктерден баштайлыкчы, чатырчалардан. Ошол эки жердеги зонтиктер 200 сом болчу, кече бүгүн 300 сом болуп кетиптир, 400 сом болуп кетиптир. Бул эмне деген шумдук деп ошол экини кыйкырык салып, азыр баарыбыз эле телефонго тартып эле чыгарып калбадыкпы? Телефонго чыгарганда баарыбыз айтып атабыз: "Ооба, туура. Бул деген акмакчылык. 400 сом деген бул кандай акмакчылык? 200 сом болуш керек. Ошол 200 сомдон ашырбасын" деп. Анан ал көп мындай көрүүлөрдү алып популярдуу болуп кеткенде, бийлик дагы ага көңүл бурганда, ошону көлдүн губернатору чогулуп алып, акимди чогултуп алып, ошол эки жыйын кылып, бул эмне деген акмакчылык? Ошол эки 400 сом болуп кетти. Түшүрсүн 200 сомго. Акысы жок деп ошол эки жерде талкуулап, анан ал жердеги ошол жана 400 сомдон сатып аткан кыздын баарын жемелеп, итин чыгарып, айтпаган сөздөрдүн баарын айтып, анан азыр 200дөн ашпасын. Анан керек болсо жүгөрүлөр баланчадан сатылсын, анан түкүнчөдөн сатылсын деп баары ошол экиге чейин айттык. Андан кийин көрдүңүздөр, жанагы пирстер болсо, пирс жабык болсо, аны дагы баардык жерге чыгарып, итин чыгарып айтып атабыз да. Пирстерди бошотсун, эмне деген акмакчылык, эмне пирстерди элге бербейт деп. Аны дагы ошол эле губернатор, ошол эле бийлик өкүлдөрү отуруп алып, ошону талкуулап, эмени пирстерди да бошотуп койсун деп жатат да. Анан ошол экиге баарыбыз кол чаап, "Ой, азамат туура ушундай кылсын, бошотсун" деп азыр эми бошотуп коюшту. Достор, мындай болчу да. Мурда ар бир пансионаттар өзүнүн ошо пляжына чейин тосуп койчу. Анын баарын азыр алдырып салды. Момундай жүгүрүп басат, жол болот, баарыныкы бош болот деп койду. Элдин баары кол чаап, мына сонун болду, эң туура болду деп баарын талкуулап салды. Өзүңүздөр көрдүңүздөр да. Баягы кымбат эс алуучу жай деген өз жагын жаап койду, короолорун жаап койду, пляждарды калтырып койду. Пляждарды калтырып койгондо эмне болду? Ити чыгып, чочкосу чыгып жатып калды. Туугандар, аны дагы моюнга алыш керек да. Биз кыргыздар өзүбүз ошол жерди караганды, өзүбүздүн богубузду тазалап кеткенди билбейбиз да. Сиебиз, чычабыз. Силер көрдүңөр да. Интернеттен деле көрүп атпайсыңарбы? Ошол жердеги жээктен ары кетпей туруп чычып атат го. Сиеп атышат го. Килейген эле кишилер сиеп атат го. Элдин көзүнчө шатырата сиеп атат го. Күнүгө кечинде пирстен ошол эки пляждан кеткенде силер карасаңыздар, чочко. Аны тазалаган эч ким жок. Себеп дегенде, ага тазалаганга эми аны ошол эки атайын кишилер керек да, ошону караш керек. Биринчиден ошол жерге кароолчу керек, кыргызга кароолчу керек. Ыргытпа, таштанды таштаба деп карап турган кароолчу керек. Андан кийин аны тазалаган күнүгө ошол экини тазалагыч керек. Бир кароолчуга биз болсо баш бербейбиз, кыргызчы. Ага жинибиз келип сөгөбүз, ага акарат келтиребиз, ага каяша келтиребиз. Ошон үчүн кароолчуну койгондо пляжга канча 4-5 кишини коет, килтейген балдарды коет. Мындай кичине кыргыз жанагы ичип отурган, бакыр өкүрүп отурган кыргызга кичине мындай өңү сүрдүү болсун депчи. Жанагы уруш мушташ болуп кетип аткан дагы ошол эле да. Жөн эле жатсаң СБ барып сени сабабайт да. Сен ошол жерде кыйкырган үчүн, сен ошол жерде сөгүнгөн үчүн, сен ошол жерде болит алып барган үчүн анан келип туруп сага айтат: "Байке, мындай кылба" дейт. Сен болсо кыйкырып чыгасың, ошентип анан мушташасың, анан тартып алып анан СБ итин чыгарды дейсиң да. Кыскасы, ошол эки СБ анын пулуна кармаганга акча керек да. Туурабы? Анан ошон үчүн буларды мурда тоскондордун эки эле себеби бар болчу. Коопсуздук менен тазалык. Эми го мейли, жаңы бийлик келди, ачкыла деди. Башка ал ачкыла деген себеби мен билем. Мисалы, башка жана Түркия, Дубайда ушундай болгон эс алуучу жайлардын баарында эле чынында эле жегин баары боп-бош эле, тегиндей чакырым болуп эле чынында эле жүгүрө турган, баса турган жер бар. Бирок ал жерди кирдеткен, итин чыгарган, маймыл болгон, сийген, чычкан, таштанды таштаган киши жок ал жакта. Маданияты өтө бийик да. Эми макул.
эми ошону алдыртып салды. О алдыртып салганда туугандар, өзүбүз ар бирибиз өзүбүздүн таштандыбызды, өзүбүздүн богубузду тазалап кеткенге, кудуретибиз жеткенге мындай алыбыз барбы ошол экеге? Ар бирибиз ошол экеге аракет кылып, жок дегенде болбосо анда жаныбыздагыларга айтып, уят карып, кичине тазала, таза карма, таштанды таштаба, тийбей чычпа дегенге жарайбыз. Ошого да жарабайбыз да. Ошого да жарабайбыз да бизчи. Аны айтсаң, ал келип сабай турабы? Ошон үчүн тийип атса, ит экен деп алып биз кете беребиз. Кеп ошондо болуп атпайбы? Мына ачып таштады, ошол болду. Андан кийин мына пирстерди бекитчиле. Туугандар, пирсти салган бул толтур акча да. Эми анын пирсти да караш керек да. Пирсти дагы азыр так гана ошондой эле итин чыгарып, кашасын чыгарып таштанды таштайт. Силер минтесиңер да. Ар бириңер отуруп алып минтесиңер. Ошол пансионаттар ошолор тазаласын дейсиңер да. Ал тазалаганда пансионат өзүнүн акчасынан чыгарбайт да, бизнесменчи. Ал пансионат эмне кылат? Жанагы ошол эки эс алуучу жайлардын эс алуучулардын акчасын көтөрөт. Анда силер айтасыңар да, байлар төлөй берсин депчи. Ал көтөрө бергенде мындай болот. Ал көтөрөт да, себеп дегенде бийлик айтат. Мына бийлик силер кыйкырып өкүрүп баарыбыз айкырып ошо пляжды бекер кыл, пирсти бекер кыл дегенде алар таштабай койду, таштанды болуп атат. Силер айтасыңар да, ошону дагы тазаласын дейт. Анан ошол бизнесмендер аны тазалап баштаганда ареки үстүнө акча кошот да, баасы кымбаттайт. Баасы пансионаттардын баарынын баасы кымбаттаганда туугандар эмне болот? Казактар, чет элдиктер, башкалар келбейт. Себеп дегенде ансыз деле Кыргызстанда эс алуучу жайлар абдан кымбат. Туугандар, абдан кымбат. Ал келбей калат Кыргызстангачы. Кыргызстандын жалпысынан ошентип аброю түшөт. Ал жакта бир ашып кетсе 2-2,5 ай сезону бар. Өлө кымбат атасын озурайын. Сервис деген нөл, пляжы ити чыккан, богу чыккан, пирстеринде дети кашасы чыккан, барбайбыз деп ошентип анан бара-бара биз жанагы элиттүү, бийик деген бир эменин баарын жоготобуз да, туристтерди жоготобуз. Ошол экеге таасир этет. Бизге сезилбейт да, биз күнүмдүктү ойлой беребиз. Негизи муну базар баасы аныкташ керек да. Ошол эле жана кыз ыйлап атпайбы, мен да чындыгымды карап койгулачы деп. Мен ошол жерде зонтиктерди арендага берген үчүн, мага ошол эке уруксат берет, бирок ошол жердегилер ошол таштандын баарын мага ташта, тазала деп айтат деп ыйлап атпайбы ошол кыз делечи. Эми мындай да, жакпаса, сага 400 сомго жакпасачы, анда зонтикти ала кел да Бишкектен. Бишкектен ала келесиң, үйдөн ала келесиң, ал кымбат деле турбайт. Сен бир зонтик сатып алсаң, ал сага 10 жылга жетет. Сатып ал бир зонтикти, билбейм, 1000 сом болобу, 1,5 сом болобу, 10 жылга сат. Эми ошол жерде туруп алып биз ошо чыр-чатак чыгарып бир кичинекей кыз 400 сом десе, ошол эке кыйкырып өкүрүп атабыз. Албай кой да анда. Албай кой да зонтикти, кымбат экен деп албай кой. Башка жакта 200 сомдон балса ошол экени барып ал, же болбосо өзүң башка базардан барып эле зонтик салып алып жат. Анан ошол эке болсо, бийлик эмнеге ошого кийлигишип атат? Себеп дегенде бийликке очко керек. Ошол эки упай керек. Ошол эле губернаторго, ошол эле акимге жөн эле упай керек. Жана ИБД деп коет. Имитация бурной деятельности деп. Ошол экени кылып чоңдорго, тиги президентке мына биз укмуш иштеп атабыз, мына эл үчүн кылып атабыз дегенди кылат да алар. Биз болсо ошол эке мына сонун болду, тигиндей болду деп коебуз дагы. Мынакей азыр деле мына кечке жук барып туруп, любой ошол эки пляжга барсаңар, ити чыккан, богу чыккан, таштанды. Эми йитиркейин келет да. Башка элдер ошол экени көрүп деле, башка коноктор көрүп деле. Мен канча мына чет элдиктер менен сүйлөшөм. Канча Казакстандан келип атат, Орусиядан келип атат, башка жактан келип атат. Баары айтып атат, пляжыңар укмуш экен депчи. Итин чыгарып коюп, маймыл болуп коюп отурабыз да. Бекердин иши ошол да. Бекердин иши эч качан жакшы болбойт туугандар. Ошондуктан эми мисалы мейли эми ошол экенин баарын бекер кылып койду. Аны жок дегенде биз өзүбүз мындай маданияттуу алганга, өзүбүз жок дегенде өзүбүздүн богубузду тазалап кеткенге ошол экиге кудуретибиз жетеби? Урматтуу кыргыз эли, урматтуу эс алуучулар. Ошондуктан бир нерсе болгондо эле баа чуу болуп эле, ызы чуу болуп эле анан тиги комментарийлерге туура деп өкүрө бергенден мурун кичине ошондо ойлонсоңор, эми мунун деле бир жолу бардыр, мунун деле бир нерсеси бардыр депчи. Түп тамыры ошондой туугандар. Түп тамыры так эле ошондой. Аягы келип эле баягы эле мамлекетке, баягы эле бизнесмендерге келип түшөт. Бизнесмендер бааны көтөрөт. Бизнесмендер бааны көтөрсө бул эмне деген кымбат акмакчылык.
баасын түшүргүлө дейсиңер, анан туруп анан бизнесмендер акырын кача баштайт. Акырын тияка кете баштайт. Анан силер айтасыңар, ал кетсе кете берсин, таштап коюп кете берсин, сатып алып башка эле балдар кыла берет депчи. Алар башка балдар кылгычакты, башкалар ошенткичекти. Туугандар, биз уттуруп атпайбызбы? Биз уттуруп атпайбызбы? Убакыт уттуруп атабыз. Биздин маданиятыбыз, деңгээлибиз көбөйгүчөктү. Биз башка жерибиз оңолбой, чочко болуп, ит болуп, же тиги коңшу өлкөлөрдөн кечигип калып атпайбызбы? 10 жылга, 20 жылга өзүңүздөр деле Казакстанга, Алматыга барганда, Ташкентке барганда өзүңүздөр деле таң калып келип атпайсыңарбы? Булар болсо 30 жылга, 40 жылга бизден ашып кеткен турбайбы депчи. Ошентип эле аша берет. Биз болсо өзүбүздүн богубузду тазалабай, кыйкырып өкүрүп эле бир популисттик иштерди эле, ура ура, туура деп эле кыйкырып отура берсек, анда ошентип эле өзүбүздүн богубуз менен журулуп жүрө беребиз. Ошону эле айтып коеюн дедим, достор. Бир мындай ой жүгүрткөнгө, критикалык ой жүгүрткөнгө үйрөнсөк, бир кененирээк ой жүгүрткөнгө, алысыраак ой чаптырганга аракет кылсак деп ойлойм да. Сак саламаттуу болуңуздар, эс алыңыздар жакшы өтсүн. Таштандыгыңыздарды таштабай, ыргытпай өзүңүздөр ала кеткенди үйрөнгүлө. Рахмат.